40 жылдан бeri санкциялардын астында жашап келе жаткан Иран Ислам Республикасы туурасындагы чектелген маалыматтар бул өлкө жөнүндө жаңылыш ойлорду жаратпай койбойт. Аны көбү жабык өнүкпөй артта калган жакыр жана кооптуу өлкө катары элестетишет. Ирандын алдыңкы Fars News маалымат агенттигинин чакыруусу менен Кыргызстандан 21 журналисттен турган делегация таанышуу иш сапарына барды. Анда биз көргөн Иранды аны менен тааныш эместердин элестетиши кыйын экендигине ынандык. Анткени Ирандын Ирак, Сирия же Афганистан менен чектеш болуп, андагы жашоо образы ушул өлкөлөргө окшош деп ойлогондор аз эмес. Бирок иш жүзүндө Иран Ислам Республикасы жакынкы чыгыштагы эң өнүккөн, заманбап жана тынч, коопсуз өлкө экендигине күбө болдук. Иран Ислам Республикасынын аймагы 1,648,000 километр квадратты түзөт. Борбор шаары Тегеран, расмий тили перс тили, аптанын жума күнү расмий түрдө эс алуу күнү, акча бирдиги Иран реалы, калкынын саны 87 миллиондон ашат. Эң алды менен кыргыз журналисттери Ирандын борбор шаары Тегеранда жайгашкан Fars News маалымат агенттигинде болдук. Иштөө принциби жакшы жолго коюлган. Анда кызматкерлер 24 саат 3 мөөнөт менен иш алып барышат. Жаңылыктар фарс, англис, түрк жана араб тилдеринде чыгып турат. Мекемеде аялдар эркектерден бөлөк башка кабатта олтуруп иш алып барышат. Жолугушууда агенттиктин башкы максаты Иран жөнүндө объективдүү маалыматтарды жеткирүү экенин анын жетекчиси Сейит Мусави билдирди. Ошону менен катар Кыргызстан менен эки тараптуу кызматташууларга даяр экендигин кошумчалады. Fars News агенттиги аналитикалык борбор аркылуу өздөрүндөгү жана дүйнөдөгү орчундуу окуялар боюнча иликтөөлөрдү жарыялап турат. Анын борбордук Азия өлкөлөрүндө жана Афганистанда аймактык офистери бар. Жолугушууда эки тараптуу белектер берилди. Пресс турдагы кесиптештерибиздин бардыгы Иранга биринчи жолу баргандар болду. Албетте, бизда Иран Ислам Республикасы болгондон кийин жабык кийинип, чүмбөттүлгөндөр көп деп ойлогонбуз. Бирок динге байланыштуу мындай көрүнүштөр өтө аша чаап кетпестен эркиндик бар экенин байкоого болот. Иран Ислам Республикасынын борбору Тегеран Азиядагы ири шаарлардын бири. Ал өлкөнүн түндүгүндө Эльбрус кыркатоосунун этегинде жайгашкан. Андагы калктын саны 9 миллиондон ашат. Азади майданы жана мунарасы Тегеран шаарынын эң негизги архитектуралык символу болуп саналат. Ал азаттык деген маанини билдирет. Жана 1971 жылы түптөлүп, улуттук көз карандысыздыкты билдирет. Бийиктиги 45 метрди түзгөн мунаранын туу чокусуна 4 лифт жана 286 тепкичтин жардамы менен чыгууга болот. Анын ичинде 2 бөлмөдөн турган музей жайгашкан. Тегеран шаарында 2018 жылы ачылган дүйнө жүзүндөгү эң чоң Иран Мол соода көңүл ачуу борбору негизделген. Ал 42 гектар жерге салынган. Анын 24% соода түйүндөрү, 18% маданий объекттер, 31% коомдук жана эс алуу аймактары, 19% унаа токтоочу жайлар, ал эми 5%-ын мейманканалар ээлейт. Долбоор Иран архитектурасынын негизинде курулган. Анда ар бир сантиметри күзгүлөрдүн сыныктары менен кооздолгон ири чоң бөлмө бар. Более 36 миллионов кусков как раз зеркал.
баарын кол менен кесишкен экен. Аябай сонун экен. Айтымдарына караганда эң биринчи мындай бөлүмө шах сарайларынын биринде пайда болгон. Анткени аны кооздоо үчүн көптөгөн күзгүлөргө буйртма берилет. Бирок алынып келингенде сынып, талкаланып калган болот. Ошондон бери күзгү сыныктары менен шахтардын бөлмөлөрү, мечиттер, соода түйүндөрү кооздолуп, жасалганланып келет экен. Иран молдогу өзгөчө кызыгууну жаратып жана бизди таң калтырган баалуу таштар, Иран антиквариаттары, сувенирлер, кооз картиналар жана килемдерден турган көргөзмө соода жайы болду. Андагы буюмдардын баары өтө кымбат баада. Иран негизинен Персия деген ат менен белгилүү болгон. Перс маданияты дүйнөдөгү эң байыркы жана эң бай маданияттардын бири. Анда архитектура, живопись, токуучулук, карапачылык, каллиграфия, металл иштетүү жана скульптура өзгөчө орунду ээлейт. Перс килемдери чеберчилик менен токулган жана дүйнө жүзү боюнча белгилүү болгон эң мыкты килемдер. Аларды укмуштуудай уникалдуу кылган нерсе бул колго жасалган килемдер. Аны бүтүрүү үчүн жылдар талап кылынат. Ирандын токуучулук өнөрүнүн узун тарыхынын баалуулуктары болгон килем токуунун сырлары байыртадан эле муундан муунга өткөрүлүп келген. Жан дүйнөгө жылуулук тартуулаган колго токулган перс килемдери өзүнүн уникалдуу кооздугу жана жогорку сапаттуулугу менен дүйнөдө биринчи орунду ээлейт. Жана алардын баасы өтө кымбат. Перс килемдеринде алды менен жаныбарлардын, адамдардын, күн менен айдын белгилери түшүрүлө баштаган болсо, убакыттын өтүшү менен аларда бүтүндөй жомоктор сүрөттөлө баштаган. Иран мол дүйнөгө белгилүү Дубай мол жана Кытайдагы бизнес борбордон да чоң. Андагы соода түйүндөрү үчүн 186 000 метр жай бөлүнгөн. Эгер дүкөндөрдүн ар бирине 5 мүнөттөн кирип чыксаң, толук кыдырууга 3 күн керектелет. Иран молдогу уникалдуу дизайн менен жасалган китепканада түрдүү багыттардагы жана бир нече миңдеген китептерди көрүүгө болот. Аны көпчүлүк Гарри Поттер фильминдеги китепкана менен салыштырышат. Ал жайдагы атактуу инсандардын эстеликтери азыркы заманбап кийимдер кийгизилип жасалган. Бул да болсо окурмандарды кызыктыруу максатын көздөйт. Иран молдо спорт аянтчалары, бир нече кинотеатрлар, бактар тигилген эс алуу жайлары орун алган. Ал эми имараттын экинчи тарабында түрдүү музыканын коштоосунда бийлеген фонтан жайгашкан. Тегеранда Иран мол деген комплекс куруштур. Аябай кооз экен. Мен ойлогом Иран деген мындай мынчалык деңгээлде мындай өнүгүп, өзгөрүп атат деген ой болгон эмес болчу. Азыр көрүп баа берип атам, жагып атат. Ошол
Teheranda өтө өнүккөн жана дүйнөнүн бир канча мамлекеттеринде бир нече тилде 24 саат эфирге чыккан Пресс ТВ телеканалында да болду. Ал жердеги иштөө шарттары заманбап жана бизге жаккан тараптардан болду. Ребят, собираемся, пожалуйста. Я же говорю, 3 минуты у нас всего осталось. Собираемся. Можно? Джамал, Арген. Ребят, 3 минуты до эфира осталось. Well, welcome to our studios here in the capital, Tehran. This is Press TV News. Thanks for joining us. Iran says the talks for the removal of sanctions will bear fruit only if the U.S. shows... Tehran өлкөнүн саясий, экономикалык, транспорт, соода, финансы жана маданий борбору. Анда машина куруу, металл иштетүү, нефт ажыратуу, химиялык, тамак аш, текстил, өнөр жай ишканалары бар. Ордо калаада окуу жайлар, театрлар жана көптөгөн музейлер орун алган. Ирандагы эң бийик Милат телемунарасы Тегерандын сыймыктуу жайларынын бири. Ал 2009-жылы ачылган. Бийиктиги 435 метрди түзүп, дүйнө жүзүндөгү эң бийик мунаралардын 6-чысы болуп саналат. Архитектору Мохаммад Реза Хафези. Долбоорго ылайык мунаранын негизи Ирандын салттуу архитектурасы боюнча 8 бурчтуктан турат жана 6 кабатты түзөт. Анда соода түйүндөрү, көргөзмө павильондор, конференц залдар, музей орун алган. Милат мунарасына чыккандарды Тегеран жана аны курчап турган тоолорго көз чаптыруучу айланта түзүлгөн аянтча өзгөчө кызыктырат. Анда Ирандын көрүнүктүү инсандарынын жасалма фигуралары коюлган. Ребят, если отсюда посмотрите, можете посмотреть наверх, можете оценить нашу антенну на высоте 120 метров и весит он 400 килограмм. До 70 метров высоты башни у нас имеется аломак лифт на 2 человека, объем общий находится. Если посмотреть на восточной стороне башни, увидите башня Тегерана, находится на северо-западной системе шоссе и автобанов в нашей стране, и 4 основных шоссе, которые пересекаются эту дорогу. Кыргыз журналисттеринен турган делегация Ирандагы мамлекеттик түзүлүштү жана Иран коомчулугунун жашоо шартын өзгөрткөн Иран ислам революциясынын жетекчиси, диний лидер Аятолла Рухолла Хаменеинин үй музейинде болду. Айта кетсек, 20-кылымдын 60-70 жылдарында Иранда Шах Мухаммед Реза Пехлевенин жүргүзгөн реформалары мамлекетте кризистик абалга алып келген. Өлкө байлыктары, ири ишканалар чет элдик компаниялардын колуна өткөн. Ирандын 35 жана акыркы шахы Мухаммед Резанын батышка багытталган мындай саясатынан улам жумушсуздук күчөп, жакырчылык чегине жеткен. Ошентип 1978 жылы өлкөнүн ар кайсы аймактарында көтөрүлүштөр күч алып, Ирандагы оппозициянын лидерлеринин бири Рухолла Хаменеинин жетектөөсүнүн негизинде 1979 жылы Иран ислам революциясы орун алган. Төңкөрүш Шах Реза Пехлевенин өлкөнү таштап качып кетүүсүнө алып келген. Иран Ислам Республикасынын лидери Аятолла Хаменеинин жашаган үйү, тарапташтар менен жолугушуулары, өлкөнү өзгөртүүгө алып келген кат байланыштары, аракеттери өмүр жолу музейде толугу менен чагылдырылган. Ирандын акыркы шахы Мухаммед Реза Пехлевинин 35-резиденциясы Саадабад,
Азыр чоң кызыгууну жараткан музей болуп калган. Имарат 20-кылымдын башында тургузулган. Аны курууга 8 жыл убакыт көргөн. Шах Реза Пехлеви көптөгөн ислам салттарынан кол үзүү аракеттери менен белгилүү болгон. Анын аялы Фарах Пехлеви Европанын кийимдерин модага киргизген. Андан улам Иран аялдары жүзүн жана колдорун жаппай калышкан. Ага чейинки жана ошол жылдардагы европалык жашоо образын чагылдырган Шах Реза Пехлевинин үй бүлөсүнүн буюм тайымдары, колго жасалган кооз килемдери, эмеректери, сүрөттөрү музейдин негизин түзөт. Имараттын кире беришиндеги холдун 2-чи кабатына Перс эпосы Шахнамеден сүрөттөр түшүрүлгөн. Ал эми анын кире беришиндеги аянтчада Шахнамедеги уламыштагы жаачынын айкели тургузулган. Айта кетсек, Шах Мохаммед Реза Пехлеви 1979 жылдагы ислам революциясында тактан кулатылгандан кийин Европага качып барып, көп өтпөй көз жумган. Анын аялы Фарах азыр АКШда жашайт. Ислам революциясынан кийин колодон жасалган Шах Резанын эстелиги талкаланган. Бирок биздеги Шералынын чокою деген сыңары, анын өтүкчөн чоң буттары атайын калтырылып, эл менен эсептешпеген башчылардын жолу кандай боло тургандыгын баяндап турат. Байыркы Иран заманбап өнүккөн өлкө. Көпчүлүк Иран негизинен чөлдөн турат деп ойлошу мүмкүн. Бирок ээн жерлер өлкөнүн 23%-ын гана түзөт. Тоолор жана токойлор айыл жерин каптап, алар тарыхка бай. Мына ушундай таң калтыра турган кылымга арткан дастандардын жеринин бири 16-18 кылымдарда Перс империясынын борбору болгон Исфахан шаары. Тегерандан 400 чакырым түштүк тарапта жайгашкан Исфаханды перистер дүйнөнүн жарымы деп аташчу. Анткени анда дүйнөнүн жарымын кыдыруу менен көрө ала тургандай көптөгөн кооз жайлар бар дешет. Исфахандагы сыймыктуу жайлардын бири 17 кылымга таандык имам аянты. Ал чоңдугу боюнча Пекиндеги Тяньаньменден кийинки эле аянтча. Анын айланасында Шах мечити, хан сарайлар жана жергиликтүү базар орун алган. Бул Перс архитектурасынын шедеври ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген жана ал шаар тургундарынын сүйүктүү эс алуучу жайы болуп саналат. Исфахан чөлдүн четинде жайгашканы менен өтө жашыл шаар. Ага шаар аркылуу өткөн Заендарут дарыясы, котормосу өмүр берүүчү деп аталган дарыянын себеби чоң. Ал аркылуу Исфаганда көптөгөн көпүрөлөр салынган. Алардын көбү 17 кылымга таандык. Эң эски Шахрестан көпүрөсү 11 кылымда тургузулган жана 33 аркадан туруп, узундугу 298 метрди түзөт. Исфахан көпүрөлөрү жана жашыл сейилдөө бактары жергиликтүү тургундар үчүн эс алууга эң сонун жайлар болуп саналат. Исфаханда Иран Ислам Республикасынын үнү, радио жана телевидение биримдиктери жайгашкан. Кесиптештерибиз менен жолугушуу жылуу маанайда өтүп, андагы иштер менен толук таанышып чыктык. Анда ачык асман алдында бир нече телестудиялар жайгашкан. 3 мөөнөттөн турган иштөө шарттары да жакшы жолго коюлган. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуулар туурасында кенен сүйлөшүүлөр болду. Иран Ислам Республикасы менен таанышуу иш сапары биздин тажрыйба алмашуубуз менен катары таң калтырып өтө кубандырды.
Ал үчүн ушул пресс-турду уюштурган Fars News агенттигинин Бишкектеги өкүлчүлүгү болгон Eurasia Today агенттигине жана бизди коштоп, колдоп, камкордук көргөн Ирандын кызмат адамдарына терең ыраазычылык билдиребиз. Мы пытались показать вам Ирана правильным образом, какая она есть на сегодняшний день. И простите нас, ради Бога, если что-то было не так. Мы сделали все, что от нас зависит. Все было очень хорошо. И надеюсь, что еще раз мы с вами пересекались, еще раз имели честь именно с вами встретиться этот раз уже в Бишкек. یه هدایای ناقابلی براتون در نظر گرفتیم که به عنوان یادگاری گوشه خونتون هست همیشه ما رو یاد کنید. Мы сделали вам маленький презент. Надеемся, что будете ставить, где будете каждый день нас вспоминать. از صنایع دستی فیروزکوبی اصفهان. Это именно ручная работа Фрудза из Исфагана, ремесла. Рахмат. Qanibek Temirov, Cho'lpon Bayzaqova, Iran.